Assalamu alaikum, өт тууралуу сүйлөп бермекчимин. Өт бул суюктук боордо иштелип чыгат. Анын 3 маанилүү кызматы бар. Биринчиден биз жеген тамак аштагы майларды сиңирүү, экинчиден майда эрүүчү витаминдер D, E, K, A'лардын дагы организмге сиңирилишине катышуу. Ал эми үчүнчүсү болсо зыяндуу микробторду жок кылуу. Өт капчасына токтолуп турган болсом, анын дагы 3 кызматы бар. Биринчиден боордо иштелип чыккан өт суюктугун сактап берүү, экинчиден аны тамак сиңирүүгө ылайыкташтырып бир аз болсо дагы коюулантуу. Үчүнчүдөн болсо, биз тамак аш жеген учурда ошол суюктукту чыгарып, онекели жээге коюп, тамак сиңирүүгө катышуу. Өт капчасы жок биз жашай алабыз, бирок анын болгону жакшы. Анткени ал алынгандан кийин тамак сиңирүү бир кыйла начарланат. Жана тамак сиңирүү органдарында дагы ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Эми качан өт капчасын алышка туура келет? Албетте, анда таш пайда болсо. Эми ушул темада сүйлөшөлү. Өттө таш пайда болуусуна өт капчасынын эч кандай тиешеси жок. Өттө таш пайда болсо, бул өт суюктугунун курамынын бузулуусунан десек дагы болот. Эми өт суюктугунун курамын айта кетсем, биринчиден ал албетте желчный кислота деп коет. Өт кислотасынан турат. Экинчиден холестеринден турат, билирубинден турат, биливердинден турат, анча-мынча микроэлементтерден жана белоктон дагы турат. Эгерде ушул курамдагы билирубин же холестерин көбөйүп кетсе, ошол жерде өт капчасында таш пайда болуусу мүмкүн. Андыктан ушул эки нерсени көбүрөөк жакшыраак байкап турушубуз керек болот. Эми өттө таш пайда болуусунун баскычтарын айта кетейин. 4 стадиясы бар өттө таш пайда болуусунун. Биринчисин биз таптакыр билбейбиз, анткени анда таш дээрлик болбойт. Өйдө айтканымдай, билирубин же болбосо холестеринден гана өлчөмү көбөйүшү мүмкүн. Муну аныкташ үчүн болсо, лабораториялык негизде билирубинден жана дагы холестеринден өлчөмүн билип коюшубуз керек болот. Эгерде кайсынысы көп чыкса дагы, ошол негизде таш пайда болуу ыктымалдуулугу жогору болот. Эгерде билирубин көбөйүп кеткен болсо, билирубиндик таш пайда болушу мүмкүн өтүбүздө. Ал эми холестерин көбөйүп кеткен болсо, холестериндик таш пайда болуусу мүмкүн. Ошол себептүү 2 жылда бир жолу болсо дагы ушул анализдерди тапшырып туруу керек. Сиз соо болсоңуз дагы, эч жериңиз оорубаса дагы, ошондо өттө таш пайда болуу ыктымалдуулугун жоготосуз. Эгерде ошол кайсынысы көбөйгөн болсо, азайтканына аракет кылуу аркылуу, албетте дарыгердин жардамы менен. Ал эми экинчи баскычта болсо, өт коюуланат. Муну биз УЗИден биле алабыз. Андыктан бир жылда бир жолу боорду, өттү жана башка УЗИ аркылуу текшерсе боло турган ички органдарды УЗИ кылып коюу ашыкчалык кылбайт. Таш пайда болуунун алдын алуунун бул экинчи ыкмасы. Ал эми үчүнчүдөн болсо, албетте мында уже таш пайда болуп калат өтүбүздө жана аны артка кайтаруу дээрлик мүмкүн болбой калат. Анткени таш пайда болгондон кийин анын өт капчасын алып таштагандан башка арга калбайт, зарылчылык болсо. Ал эми 4-нчи стадиясы болсо, бул ошол өт капчасында пайда болгон таш өт каналына чейин жетип тосуп калуусу. Мындагы ооруга чыдаш дээрлик мүмкүн болбой калат жана операциялык негизде өт капчасы алып салынат. Ушул 4 баскычтын негизинде өтүбүздө таш пайда болот. Эми кимдерде таш пайда болуу ыктымалдуулугу жогору? Биринчиден бул тукум куучулук деп айтабыз. Кимде ушул нерсе болсо, албетте өтүндө таш пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан бир аз байкагыч болуңуздар. Экинчиден, аял адамдарда таш пайда болуу ыктымалдуулугу эркектерге салыштырмалуу көбүрөөк. Анткени мисалы кош бойлуулук убагында аялдарда эстроген жана прогестерон деген гормондор көбөйөт. Эстроген бул өйдө айткандай холестериндин өлчөмүн көбөйтүп коет. Ал болсо холестериндик ташты пайда кылышы мүмкүн. Ал эми прогестерон болсо, ошол өттүн функциясын, мындайча айтканда, кыймылдуулугун азайтат десем дагы болот, жөнөкөйлөтүп айтканда. Мунун алдын алуу албетте мүмкүн эмес, анткени бул гормоналдык болуучу кубулуш. Бирок баарын деле пайда боло бербейт. Анан дагы семиз же болбосо тол адамдарда дагы таш пайда болуу ыктымалдуулугу жогору. Андыктан эгерде сиздин курсагыңыз чоң болсо же
башка тараптан негизи эле салмагыңыз көп болсо дагы байкагач болуңуз өтүңүздү узи кылдырып коюу сизге ашыкчылык кылбайт. Анан тез арыктасаңыз дагы өттө таш пайда болушу мүмкүн. Анткени диета кыламын деп көп нерсени таштап салгандан кийин ошол өт суюктугу топтолуп калып, таш пайда болуп калуу ыктымалдуулугу жогору болот. Андыктан тез арыктаганга эч качан кызыкпаш керек. Арыктоо бул узагыраак убакытка созулуучу процесс. Сиз ошол узагыраак убакытка чыдап, өзүңүздүн табигый салмагыңызга жеткенине аракет кылышыңыз керек. Дагы кимдерде таш пайда болуу ыктымалдуулугу жогору. Сизде кант диабети оорусу болсо, сизде дагы таш пайда болушу мүмкүн өтүңүздө, анткени зат алмашуу начар. Ушул адамдар жалпысынан өтүн жакшылап текшертип туруусу керек. Эми өттө таш пайда болбошу үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиден туура тамактануу керек. Бул боюнча өтө көп нерселерди айтса болот. Мен кээ бирлерин айта кетейин. Бир олтурганда көп тамак жебеңиз. Бул эң маанилүүсү. Анан дагы узак убакытка чейин ачка жүрбөңүз. Бул дагы маанилүү. Ушул эки нерсени кылбасаңыз эле өтүңүздө таш пайда болуу ыктымалдуулугу азаят. Анан дагы майларды чектеп таптакыр жебей койбоңуз. Анткени углевод жана белок сыяктуу эле биздин организмибиз майларга дагы муктаж экендигин унутпаңыз. Зыяндуу холестерин сырттан келбейт биздин организмибизге. Ал өзүбүздө пайда болот. Андыктан жаныбардын майына дагы, ошол эле учурда өсүмдүк майына дагы күн сайын муктаж болуп турарыбызды унутпаңыздар. Бул өттө таш пайда болуу ыктымалдуулугун азайтуучу аргалар болду. Эми өттө таш пайда болсо эмне кылышыбыз керек? Биринчиден анын курамын аныкташ керек. Билирубиндик ташпы же холестериндик ташпы? Ачыгы мен муну аныктай алган жокмун. Холестериндик же билирубиндик ташты кантип аныктаса болот? Ушул боюнча маалымат таба албадым. Балким МРТ аркылуу муну аныктаса болоттур. Кызыксаңыз өз алдыңызга издеп көрсөңүз болот. Ушул эки түрдүү ташты аныктагандан кийин гана эмне кылышты билсек болот. Анткени билирубиндик ташты түшүрүү, майдалоо таптакыр мүмкүн эмес. Ошондуктан убарагерчиликтин эч кандай муктаждык жок деп ойлойм. Убарагерчиликке. Эгерде холестериндик таш болсо, аны эритүү мүмкүнчүлүгү бизде бар. Кантип урсасан, ошол сыяктуу урсо деп аталган жана ошондон кеткен дарыларды узагыраак убакыт ичүү менен таштарды майдалоо, кичирейтүү мүмкүнчүлүгү бизде бар. Бирок бул ыктымалдуулук дагы 100% эмес. Бирок үмүт бар. Ташты кичирейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан ушул нерсени аныкташыбыз керек болот. Бирок баары бир аракет кылып көрсөңүз болот. Эмнеге? Себеби 90% таштар холестериндик таш болот. Ал эми 10% таштар гана билирубиндик болот. Анын үстүнө УЗИ аркылуу көрсөңүз, эгерде сиздин ташыңыздын өлчөмү чоң болсо, анда ал баары бир холестериндик болот. Анткени билирубиндик таштын көлөмү эч убакта чоң болбойт. Ошондуктан таш чоң болсо, биринчи эчкор дегенде 3-4 ай өз алдыңызга ошол ташты кичирейтүүгө аракет кылып көрсөңүз болот. Кантип? Өйдөдө мен айтып өткөн урсасан же ошол уу менен башталган өттүн дарыларын ичип көрүү аркылуу. Бир УЗИ кылдырасыз, дарыны ичип баштайсыз, анан кайсыдыр бир убакыт өткөндөн кийин, мисалы 3 ай өткөндөн кийин кайра УЗИ кылдырып, таштын өлчөмүн 2 жолкун салыштырасыз. Эгер сиз ичкен дарылардын натыйжасында бир аз болсо да кичирейген болсо, андан ары улап ичсеңиз болот. Эгерде ал кичирейген болбосо, анда дарыны улантып ичиштен эч кандай пайда жок экенин унутпаңыздар. Эми качан операция кылышка туура келет, өттү алып салышка туура келет? Биринчиден анын өлчөмү 1 сантиметрден ашкан болсо, бирок 1 сантиметрден ашкан тагдырда деле дайым эле өттү алып ташышка туура келе бербейт. Анткени ал эч убакта оорутпашы мүмкүн, эч убакта сизди кыйнабашы мүмкүн. Ошондуктан оорутпаса, башка болсо, анда хирург менен жана гастроэнтеролог врач менен кеңешип коюш керек. Болгону өлчөмү 1 сантиметрден жогору болсо, анан эгерде ал өт каналына туруп калган болсо таш, анда сиз эч нерсе кыла албайсыз. Баары бир ташты алышка туура келет. Ушул эки учурда өттөгү ташыбызды алышыбыз керек болуп калат. Анан сиздин жашыңыз төмөнүрөөк болсо, мисалы
40 жашка чейин болсо дейли, ошол таштын өлчөмү чоң болсо, 1 сантиметрден бир кыйла ашык болсо, анда ойлоно олтурбай эле алдырып койгонуңуз жакшы. Анткени жашуубуз улам жогорулаган сайын операцияга туруктуулук ыктымалдуулугубуз азаят. Эгерде таш өтө чоң болсо, алдырып койгонуңуз жакшы. Анткени өтсүз деле биз, өт капчасыз деле биз жашай алабыз. Маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыздар. Өт темасында буюрса алдыда дагы да жаңы маалыматтарды сиздерге жеткирген аракет кылам.